Понеслись. 5-6 и... Актер, актрисалар ар кандай образдарды чоң экрандарда чагылдырышат. Кээде ал образдарда чийдей арык болсо, кээде чочкодой семиз болушу керек. Мына ошондон улам актер, актрисалар искусство үчүн өзүнүн жашоосун тобокелге салып, аз убакыттын ичинде арыктап же семирип ролго даярданышат. Бүгүн болсо мен силерге образ үчүн арыктап же семирген актерлор жөнүндө айтып берем. Булчуңдуу рэп аткаруучу 50 тыйындын бир убакта интернет айдыңына аябай арыктап кеткен кебетеси менен түшкөн сүрөтү тарап кеткенин баарыңар эле көрсөңөр керек. Ошол маалда көпчүлүгү байкуш, бул ачкадан өлгөнү калганго, же болбосо байкуш катуу ооруп калган турбайбы деген ушак кептерди тарата баштаган. Бирок чын-чынына келгенде баары биз ойлогондон дагы жөнөкөй. Айтайын дегеним, 50 тыйын байкебиз бир гана рэп аткаруучу эмес. Анын үстүнө кыйын бизнесмен, кинопродюсер жана актер катары дагы таанымал. Ал эми арыктап кеткенинин себеби разные вещи кинотасмасына тартылуу даярдыгын көрүп жаткан кебетеси эле. Айтылган тасмада 50 тыйын рак дартынан улам өлүм алдында турган спортсмендин образында эле. Бул тасма үчүн рэпер аздыр көптүр 25 килограммга арыктаган. Мындай формага келүү үчүн 50 тыйын суюк диетага отуруп күнүнө 3 сааттан чуркаганын интервьюда билдирген. Ал эми Стражи Галактики тасмасындагы Питер Квилл деген каарманды баарыңар эле билсеңер керек. Аны аткарган Крис Пратт аттуу актер алгач мынчалык булчуңдуу эмес эле. Тактап айтканда, сизге окшогон, мага окшогон эле ден соолугуна кайдыгер мамиле жасаган бир байкуш болчу. Бирок Marvel кино дүйнөсүнө кошулгандан бери Крис Пратттын жашоосунда баары өзгөрдү. Чоң гонорар алганга жараша ошого татыктуу болуш керек да, деп ойлонгон Крис Пратт залдан чыкпай машыга баштагандагы аз убакыттын ичинде 27 килограммга арыктап, анын үстүнө бир кыйла булчуң массасын кошкон. Эми биз Стражи Галактики тасмасын көрүп жатканда Питер Квиллди семиз деп айткандан алыс бололу. Крис Пратт азамат, бирок арыктоо боюнча аны да артта калтырган жылдыздар аз эмес. Алардын бири Кристиан Бейл. Негизи эле бул актер Голливудда өз салмагы менен мышык чычкан ойногон жигит катары таанымал. Бирок башка тасмаларынын арасынан бир тасма өзгөчө орунда турат. Кристиан Бейл машинист тасмасы үчүн 30 килограммга чейин салмак таштаган. Жыйынтыгында 55 килограмм болуп калган. Эгерде доктурлар токтотпосоң, ден соолугуңа чоң залакасы тийип калышы мүмкүн дебегенде, балким мындан дагы арык болмок. Эгерде биз актердун фильмографиясына көз чаптырсак, машинист тасмасынан кийин эле баарыбызга белгилүү Бэтмен тасмасына тартылган. Эми актердун машинист тасмасындагы жана Бэтмен тасмасындагы фигурасын салыштырып көрсөк болот. Жана ушул өзгөрүү бир жылдын ичинде гана болгон. А сен болсо 5 жылдан бери арыктайм, качок болом деп сөзүңө тура албай келесиң. Мындан 44 жыл мурун 1980 жылы чоң экрандарга Бешеный бык тасмасы жарык көргөн. Анда Роберт Де Ниро Джейк Ламотта аттуу боксердун образында эле. Ооба, силер ойлогондой эле Роберт Де Ниро өзү анчалык толук болбогондуктан боксердун формасына келүү актерго анчалык деле оорго турган эмес. Бирок эң оору арыктоо эмес, семирүү болгон. Кыскасы, тасманын башында баш каарман күчүнө толуп турган спортсмен болсо, тасма аяктап калганда аябай толуп кеткен семиз ветеран катары көрүнүшү керек эле. Азыркы учурда мындай нерсени грим менен оңой эле жасап коймок. Мисалы, Крис Хемсворт Мстители финал тасмасында ушундай ыкманы колдонгон. Жана ошондой эле Гарри Олдман дагы гримдин жардамы менен семирип Уинстон Черчиллдин образын жараткан. Керек болсо, бул ролуна Гарри Олдман Оскар сыйлыгына дагы татыган. Ошондуктан мындай ыкмага баруунун эч кандай уяты жок десек болот. Бирок Роберт Де Ниро чыныгы Станиславскийдин мектебинин тарбиясын көргөн профессионал болгондуктанбы, же мүнөзүнүн өзгөчөлүгүнөнбү, айтор мындай чечимден баш тартып, өзүнүн күчү менен семирүү жолун тандаган. Ошондон улам кино тартуу учуру бир канча айга токтотулуп, актер 27 килограммга семиргенден кийин гана тасма тартуу процессин улантышкан. Тасма тартуу учурун токтотуп семирүү же арыктоо көптөгөн дагы башка тасмаларда дагы болуп келген.
Мисалы 2000-жылы жарык көргөн Роберт Земекистин «Изгой» тасмасында Том Хэнкс дал ошондой ишке барууга мажбур болгон. Тасманын биринчи жарымында баш каарман кадимкеле FedEx жеткирүү компаниясынын катардагы кызматкери. Каарман башка адамдардай эле өтө семиз же өтө арык эмес орто салмактуу Америка жараны. Бирок учак кырсыкка учураган соң баш каарман ээңсиреген аралда 4 жыл бою жалгыз жашайт. Мына ошол аралдагы жашоосун жеткире чагылдыруу үчүн Том Хэнкс тасманы ортосунан токтотуп 23 килограммга арыктап, узун сакал мурут өстүрүүгө дагы туура келген. Жыйынтыгында биз кино тарыхындагы эң мыкты тасмалардын бирине күбө боло алабыз. Есть кто живой? YouTube'дагы тасма үчүн арыктаган актерлор жөнүндө видеолордун бардыгы эле жалаң гана Голливуд актерлору тууралуу баяндайт экен. Бирок ошолордун арасынан мен өткөндө кокустан гана укмуштуудай бир тасманы көрүп калдым. Ал тасма Голливудка эч кандай тиешеси жок. Тактап айтканда Кытай Республикасы тарабынан тартылган. «Живешь только раз» деп аталган тасма 2024-жылдын февраль айында жарык көргөн. Тасма жашоого болгон кызыгуусун жоготуп койгон. Керек болсо эмне жеп жатканына дагы көңүл бурбаган. Жалкоолуктан улам кыймылдабай, ичип жеп жата берип, семирип кеткен 32 жашар Ду Лейин аттуу кыздын өмүр баяны тууралуу баяндайт. Ду Лейин үйүндөгүлөр менен урушуп кеткен соң жумушка орношуп, бокс менен машыгып баштайт дагы жашоосун түп тамыры менен өзгөртөт. Тасманы Кытайда куудул катары таанымал 42 жашар Ли Цзян аттуу айым тарткан. Сценарийин дагы өзү жазып, башкы ролду дагы өзү аткарган. Тасманын дал ортосуна чейин биз баш каармандын толук кезин көрө алабыз дагы, ортосунан кийин арыктаган кезинен уланат. Ли Цзян бул тасмага 1,5 жылдык өмүрүн арнагандыгын жана бул тасма жашоосундагы эң чоң сыноолордун бири болгондугун айтат. Эми жакшылап уккула. Ли Цзян бул тасма үчүн 50 килограмм арыктап, чыныгы боксер айымдардан кем калбаган формага келген. Мына чыныгы баатырлык деп ушуну айтсак болот. Тасма касса жагынан дагы абдан ийгиликтүү болгон. 45 миллион долларга тартылган тасма дүйнө жүзү боюнча 483 миллион доллардан ашык киреше алып келген. Эгерде сиз дагы жашоодон тажап кандайдыр бир стресс же депрессияга кабылып жатсаңыз, мен сизге дал ушул тасманы сунуштайт элем. «Живешь только раз» тасмасы бокс жөнүндө эмес, арыктоо жөнүндө дагы эмес. Бул тасма чыныгы эрк жөнүндө, өзүн өзү сүйүү жөнүндө. Кыскасы, жашоого мотивация жетпей жатса, мына ушул тасманы көрүп коюңуздар. Эми достор, кийинки чыгарылышта эмне жөнүндө айтып берейин? Комментарийге жаза кеткиле. Анан дагы албетте видеого лайк басып, каналга катталганды дагы унутпагыла. Силер менен KG Top 5 YouTube каналы болду. Көрүшкөнчө. 5 до 8. Главное, дыши. Если что, кину полотенце. Я смогу. Бокс.